Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбызда кыргыз адабиятынан 8 класстарга Мелис Абакировдун Нарбаш деген чыгармасын өтмөкпүз. А дегенде Мелис Абакиров жөнүндө билип алсак. Мелис Абакиров жазуучу, котормочу, Чүй районунун Буран айылында 1940 жылы 15 мартта туулган. 1963 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. 1963 жылы мугалим болуп иштөөдөн баштаган. 1965-1970 жылдары Ысык Көл областындагы Тоң райондук эмгекчил гезитинде адабий кызматкер, бөлүм башчы, жоопту катчы, редактордун орун басары, 1998-2005 жылдары Акыл акционерлик коомунун төрагасынын орун басары, Кыргызстан басма үйүнүн башкы редактору, 2004 жылы декабрь айынан 2007 жылдын мартына чейин Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун катчысы болуп иштеген. Анын 1978 жылы Жаштык рапсодиясы аттуу биринчи аңгемелер жыйнагы жарык көргөн. Ат адамдын канаты деп бекеринен айтылбаса керек. Күлүктү күлүк кылган саяпкер. Саяпкер деген күлүк жорго таптоочу адам. Саяпкер атты таптаган, арыгын эттендирип, семизин арыктатып, жем чөбү менен сууну күндө ченеп берген. Атты улам алыстатып, чаап, машыктырып, суутуп, чыйралткан. Ат тапталып сынга толгондо, ага акырындык менен ат чабуучу баланы көнүктүргөн адам болот. Биз эмне үчүн саяпкер ат жөнүндө сөз кылып атабыз? Демек биздин чыгармабыз ат жөнүндө. Чыгармадагы каармандар: Бекболот Нарбашты таптаган аттын ээси, уйгур соодагери Нарбашты сатып алган адам, Өзбек Бекболоттун жээни. Бул уламыш Нарбаш аттуу күлүк тууралуу. Муну мага таңдайында сөөлү бар, оозунда ширин кеби бар, айтканынын эби бар таякем Абылай өзү айтып берген. Ал киши куш кармаган мүнүшкөр, ат таптаган саяпкер. Карылыкка таяп калганы менен азыр деле алдуу күчтүү, тирүү дейт автор чыгарманы баштармалында. Нарбаш өзү чоң жылкы, жаны бар кажыбаган, кара байыр казанат эле. Чиркин, тумшугу ири, баш сөөгү узун, чоң болгондуктан башты сөпөлү жылкыныкынан башкачараак болуп, нардыкына, төөнүкүнө окшоп тургандыктан Нарбаш аталган. Бул атты антип эл койгон, саяпкерлер койгон деп чыгарма башталат. Мына ошентип Нарбашты таптап, жай турмушта жашап жаткан убакта Кыргыз элинде улуу үркүн башталып, ашуусу бийик бел ашып, агымы катуу суу кечип, элдер Кытай жерине качып жөнөшөт. Алар үркүп келгендердин жылтыраган буюмдарын, малдарын талоончулук менен талап алып турушкан. Эл кырылып каларына аз калат. Ошентип, ошол үркүндө мал жанынан жолдо айрылган Бекболот дагы жалгыз мингичи Нарбашы менен Турпанга менен самсып араң саудагер мага сатпайсыңбы деп келет. Анткени булардын тууган уруктары күндөн күнгө өлүп, ачарчылыктан эч нерсе таппай калган болчу. Нарбашты ичинен сыздап сатууга мажбур болот. Аттын баасы 2 сээр турганда, сээр деген Кытайдын күмүш тыйын акчасы. Анын Нарбашына 100 сээр берейин дептир уйгур соодагери. Ошентип 100 сээрге Бекболот Нарбашты сатып жиберет. Ошондо уйгур соодагер Нарбашты кантип таптайм, кантип суутам деп учкай сураган экен. Аны айтпай эле коеюн деп, бирок ичи ачышып, малынан ажыраган Бекболот кайрадан айтканды туура көрөт.
аздектеп ардактаганына көнгөн ээсинен ажырап жатканда Нарбаштын көзүндө жаш тегеренип турду дейт. Анан минтип айтып берет. Бул асыл малды аргасыздан сатып отурам, байбача. Кир кол тийгизчү жылкы эмес эле. Жаныбар, айлаганча сатып алган соң мал сеники. Асыл малды асырай билген оң. Нарбашты урунам, күлүккө чабам десең, аны эркин карма. Шалдыраган кулпулуу темир кишен салганды мындай кой. Асты чиделерлеп элкин койгун. Тушабагын дейт. Бутуна жем түшүп аксабасын десең, жемди 5 кочуштан ашырбай бер. Кургак чөптү чактап бер. Бутунан така өзбөгүн. Туягы кетилбесин деп дайындайт. Нарбаштын көзүндө айланган жашты көпкө тиктеп тура албай, каңырыгы түтөп, көз жашын сүртүп, шылкыя жанынан басып кетиптир Бекболот. Аттардын дүбүртү алыстаганда өксүп бир топ ыйлап алыптыр. Нарбаштын ээси Бекболот. Эл менен кошо Бекболотта ошентип жүргөн маалдарда эл менен кошо тууган уруктары менен 1-2 жандыктарын айдап, күндөп-түндөп нечен бийик белбелестерди ашып, мурдагы ата журтуна кайтып келиштир. Анткени заман оңолуп, падыша Николай тактан кулап, төңкөрүш болуптур деген кабарды угуп, Турпан, Какшаалга качып жөнөгөндөрдүн баары өз элине кайта баштайшат. Бекболотта туугандары менен Соңкөлдөгү эски журтунда кайра келишет. Эртең менен бир чөйчөктөн кымыз, түштө бир чөйчөктөн саамал ичишип, тынч жашап калышат. Ошондой бир күндөрдүн ичинде дөбөгө чыгып, маектешип, тууган уруктары менен чогуу отурган болушат. Анан бир маалда Тайчабымдай алыс 5 чакырымдай жерден Бекболоттун Өзбек деген жээни үркүндөн бери аны баш пааналап кошо жүргөн тиги жылкыны биринчи көрө коюп сүйүнүп кетти. Себеби баары сүйлөшүп отурганда алыстан бир жылкынын карааны көрүнөт. Үркпөй калган тиги нарындык тараптагылар жайлоодон көчүп келе атышкан тура. Тигине көч алдындагы жылкысынын үйүр баштары белге чыкты деп сүйүнүшөт. Эй Өзбек, тиги жылкынын шаңын кара. Нарбаштын шаңында экен. Карачы жакшылап, кайып колдоп, Нарбашты өзү болуп жүрбөсүн. Ай жаныбарым ай. Нарбаш кейиптенет деп Бекболот орунан тура калып, колун серепчилеп тиктей берди. Өзбек, турчу айланайын. Тиги желедеги бир бээге тердик сала коюп, барып келе койчу. Кулагына шан жаңгансып, нур чачырайт. Бул Нарбаш. Тур эмне делдейесиң? Чаппат деп Бекболот Өзбекти тигиде көрүнгөн жылкыга жөнөтөт. Ошентип барып караса, чындыгында ал Нарбаш болот. Эми гана аларга жакындаган эл адамдын да жылкынын да көзүнөн жаш мончоктоп куюлуп жатканын көрүштү. Себеби Нарбаш Бекболотту көргөндө кадимкидей көзүнөн жаш чыгат экен. Кабыргалары каркайып, омурткалары ооруп коюп, ич-ичине жабышкан Нарбаштын көздөрү гана жайнап турганы болбосо, бир эле арбак, териге катырылган сөөктөй 4 туягынан тең кан сызылып агып туруптур. Түртүп койсо жыгылып калчудай. Бекболот акырын сыйпалап аттын алдыңкы колун чаап, көгөргөндөй алып барып, жаткырып, дароо жылуу суу менен чылпак, чаң баскан көзүн кычыктарын, таноолорун, кулактарынын ичин кол жоолук менен тазалап сүртүп, туяктарынын жаткан кандарын кетирип, жууп тазалайт экен. Ошентип чөптү кертип тиштегенге дарманы калбаганча жол жүргөн экен жарыктык жаныбарым деп Бекболот атын өзү бага баштайт. Бекболот бээлерди саадырып, ага уйдун сүтүнөн кошуп, улам бир маалдан соң бере берет. Нарбаштар тартынбай ичет. Эртеси күнү Бекболот коңшу айылга конгон уста өтүкчүгө дүкөнчүсүн кошо ала келсин деп Өзбекти чаптырып, өтүкчү устага келгенде Бекболот минтип айтат. 4 туяк кап жасап берчи деп өтүнөт. Эски сабадан туяк кап жасап, чийден мык урдуруп, байлап, чечме конуштуу кылдырат. Туякты каптан таманына кебес салдырып, жумшактап, Нарбаштын
бутун каптатып бага баштайт. 3 күн дегенде Нарбаш биринчи жолу ордунан туруп тезектеди дейт. Ошондо Бекболот дагы бир жолу аскар башыл айтып, улак союп түлөө бериптир. Буюрса Нарбаш аман калды. Мээнет кайта турган болду. Бу жаныбарым ошончо жерден ошончо ашуусу бар белден, көпүрөлөрү жок нечен дарыялардан кантип келгенине башым катат. Канат бүтсө керек жаныбарыма. Билип турам, аркасынан кууган бирөө болгон. Ким мындай малды колдон чыгарайын деп десин. Бул жаныбарымды ушунча сөөгү калганы, күндүзү жаркоого, аңчага, арча кайың, бадал ичине жашынып, түнкүсүн жол тартып, оттоп жүрүп отурган болсо керек. Болбосо муну жолдогу элдер кармап алмак деп, атынын кантип келгенинен бери билип айтып береткен элдерге. Мына ошентип чыгарма соңуна чыгат. Ошентип Нарбаш кайра өз эсине кайтып келет экен. Эми көңүл бурабыз балдар. Макал ылакаптар. Ат тойгон жерине качат, эр тууган жерине шашат. Атты арыганда көр, эрди карыганда көр. Ат айланып казыгын табат. Ат карыса чөп керек, адам карыса төр керек. Ат сактаган жөө жүрбөйт. Арык семерер, ач тойунар деген макал-лакаптар ушул чыгармага маанилеш. Эми силерге балдар түшүнгөн болсоңор тапшырма. Биринчи, Нарбаш деп эмнеге аталып калыптыр? Экинчи, качан кымыз ичип тынч жашап калышты? Үчүнчү, чыгарманын аягы кантип аяктайт? Төртүнчү, чыгарманын идеясы кандай? Бешинчи, салыштыргыла. Кайсы чыгарманын кайсы жерлерине окшош? Алтынчы, ат адамдын канаты деген темада эссе жазгыла. Андан соң антонимдерди, амонимдерди жазып, жаттап алгыла. Саламатта калгыла балдар.